Жогорку кеңештин төрагасынын милдетин аткаруучу төраганын орун басары Аида Касымалиева Кыргызстанга иш сапары менен келген Европа парламентинин депутаттары менен жолугушту. Эки тараптуу жолугушууда Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы гуманитардык, саясий, экономикалык алакаларды өнүктүрүү маселелери талкууланып, ошондон эле Жогорку кеңеш менен Европа парламентинин кызматташтыгын арттыруу тууралуу сөз болду. Парламент по действующей конституции, безусловно, остается контролирующим, надзорным, с контрольной функцией органом. И главное изменение коснулось исполнительной ветви власти. По действующей конституции президент является главой исполнительной власти. Төраганын орун басары Аида Касымалиева Кыргызстан Европа биримдиги менен болгон бардык багыттагы байланыштарды чыңдоого кызыктар экендигин белгилеп, айрыкча бүгүн ишин баштаган Европа биримдиги Борбор Азия аталышындагы экономикалык форум, бизнес жана инвестиция жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ишенимин билдирди. Ошондой эле Кыргызстандагы акыркы өзгөрүүлөргө, саясий жаңыланууларга токтолгон Аида Касымалиева ушул жылдын 28 ноябрында жаңы шарттар менен жана талаптар менен парламенттик шайлоо өтөрүнө дагы токтолду. Очень много новшеств. Это по количеству 120 вместо 120 сокращено до 90 депутатов. Проходит по смешанной системе 36 мест по одномандатным округам и 54 мест по партийным спискам. Партийные списки тоже открыты, это преференциальная система. Сохранены квоты внутри партийной системы. Өз кезегинде Европа парламентинин депутаттары да Кыргызстан менен кызматташтык артыкчылыктуу мааниге ээ экенин белгилешти. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан кооз табияты менен гана өзгөчөлөнбөстөн, эркин коому менен да артыкчылыкка ээ. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө өлкө катары да мааниси жогору. Муну менен катар жолугушууда аймактык коопсуздукту камсыздоо, соода байланыштарын чыңдоо жана COVID-19 пандемиясынын кесепеттери менен биргелешип күрөшүү маселелери тууралуу сөз болду.